Узап бараткан жылда орун алган окуяларга токтолобуз. Эфирде кабар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алгач негизги маалыматтардан кыскача. Эки миң жыйырманчы жылдагы калган каратак, өлүм менен өмүрдүн ортосундагы күрөш, каптаган илдет, оор жоготуулар, коронавирустун кайгайы. Саясий күрөш, тактыдан тайган президент, топтолгон элдин толкуну, баркы кеткен парламенттин жагдайы. Кыргызстандын беделин көтөргөн билектүү кыздар, спорттогу ийгиликтердин баянына токтолобуз. Кыргызстанда жаңы жылдан тарта коронавируска каршы вакцина чыгарылат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри билдирди. Ал эми оору мизин кайтара элек. Ооруну жуктургандар күн сайын катталып жатат. Бүгүн дагы 191 киши вирус жуктурганы белгилүү болду. Оорудан бир адам каза болду. Бир күндө вирустагы 191 кишиден жаңы аныкталды. Муну менен илде чугузуп алгандардын расмий эсеби 81034 адамды түздү. Анын 75918 сакайып чыкты. Бир күндө 294 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 77, Ош шаарында 32, Чүй облусунда 76, Ош облусунда 14, Талас облусу 7, Нарын облусунда 6, Ысык-Көл облусунда 36, Жалал-Абад облусунда 30, Баткен облусунда 14 учур катталды. Учурда ооруканада 1093 бейтап COVID-19 дарыланып жатат. Анын ичинен 279 адамдын абалы оор болсо, 46-сынын абалы өтө оор деп бааланды. Өткөн суткада Бишкекте 2 медиктен коронавирус аныкталган. Ошол эле маалда 8 медицина кызматкери ооруну жеңип чыккан. 2021 жылдан тарта Кыргызстанда коронавируска каршы россиялык вакцина чыгарыла баштайт. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 500 000 доза вакцина алынарын жана гепатит сыяктуу башка ооруларга дагы каршы вакцина өндүрүү пландалып жатканын маалымдады. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7 канал, Ош. Өлүм менен күрөшкөн бир жыл. Коронавирус илдети ден соолук кадырын, өмүрдүн баалуулугун гана билдирбестен өлкөдө көмүскөдө калып көңүл бурулбай келген көйгөйлөрдү ачыктады. Эң биринчиде 30 жылдан бери талкаланган саламаттык сактоо тармагы, алсыз айыл чарбасы. Кыргызстан өз элин азык-түлүк менен камсыздай албашын, калктын жашоо деңгээлин ачыктады. Пандемия менен өткөн бул жылда өлкө экономикасы болуп көрбөгөндөй эңшерилип, кыйчалыш кырдаал саясатка таасирин тийгизди. Бийлик башындагылардын алмашуусуна дагы дал ушул коронавирустун артынан ачыкталган көйгөйлөр себепчи болду. Жашоо үчүн күрөшкөн бир жылдын жыйынтыгы, жоготуулар жана кесепеттери тууралуу кенен кийинки материалда баяндайбыз. 2020 жылдын 18 марты дүйнөнү сестенткен жугуштуу илдет бул күнү Кыргызстанда биринчи ирет катталып, элдин үчүн алды. Анда Сузак районунун Кичи Ажылык зыяратынан кайткан 3 жаранынан табылган айыл дароо карантинге жабылып, блокпосттор коюлду. 2 күн өтпөй илдет дагы 3 адамдан табылды. Бул жолу Ош облусунун Нокат районунун тургундары экени маалым болду. Ал жарандарда Кичи Ажылыктан кайткандар болгон. Райондон эч ким чыгарылбай, сырттан адам киргизилбей чектөөгө алынды. Сыртқа чыгарбоого, сырттан ичкери ошол айылга киргизбөөгө, эгерде ошол айылда жашаган болсо киргизилет. Эгерде сырттан келе турган коноктор болсо киргизилбейт. Илдеттен дүрбөлөңгө түшкөн эл тамак-аш жыйноонун камына киришкен. Массалык түрдө базарда унга чогулган жарандар ортосунда ызы чуу түшүп, кезек күтүүлөр орун алган. Ал арада ундун баасы да көтөрүлүп баштаган. Аны мына ким жооп берет мына адамдардан бирөөсү орукчан болсо, ким үстүгө эме болот дейм. Жок, муктаждык эмес, эми муну карантин болуп калса үйдөн чыкпай калат деп атат. Ошонун себеби. Мындан улам өлкөгө 25 марттан тарта өзгөчө абал режими киргизилди. Аймактарда коменданттар дайындалып, жарандар негизги 3 себепсиз көчөгө чыгуусуна тыюу салынды. Карантин 1 июнга чейин узарды.
Абалдын корчушуна карай 2 айдан ашык узарып кеткен карантинде азык-түлүктөн кыйналып ач калдык деп айгай салгандар арбыды. 30 адамдан ашык чогулууга, коомдук жайларда 2 метр аралык сактоо, ар дайым бет кап менен жүрүү сыяктуу бир катар талап шарттар менен аз-аздан экономикалык ишмердүүлүк жандана баштаган. Бирок атайын түзүлгөн топтун рейдтик текшерүүлөрүндө жарандардан кайдыгерлик байкалып жатты. Домда болсо камалып отурат. Эчти күн көрбөй отурушат. Айылда болсо баары жашоо бар экен. Чаттанан кийин. Разъяснительная работа. Я понял, но я имею. Надо соблюдать санитарные нормы. Өзүңөрдү чат кылбасыңар. Биз ташы Сурап аттыгын өзү. Илдетке кенебестик орун алып, июнь айынын башынан тарта массалык өлүм күчөп элдин жүрөгүшүн алды. Ажал эч кимди иргеген жок. Бул учурда ооруканаларда орундуктар жетишпей, кошумча жайларды даярдоого өкмөттүн күчү жетпей баштады. Аябай страшный болду. Бул жугуштуу илдетке эл мында турсун дарыгерлердин да даярдыгы жок болгон. Кооптуу илдет заматта тарап, адамдарды деминен кысып ажалга жетелеп жатты. Ал арада ажалдан арачалайт деген дарыгерлер да ооруну массалык түрдө жугузуп, арасында курман болгондор да күчөп жатты. Өлкөдөгү социалдык объекттер, мектеп, спорттук залдар, тойкана, кафелер бейтапканага айланды. Муктаждык артып, чатырларда тигилип, дарыгерлердин жетишсиздиги күчөдү. Аргасыздан жергиликтүү бийлик ыктыярчы дарыгерлерди жардамга чакырып, алды райондордон артык коңшу өлкөдө иштеп жүргөн дарыгерлердин көмөгү менен күрөшчүрдү. Деминен кысып чектеген оору адамдарды тез эле бириктирип, анын арты менен ыктыярдуу топтор түзүлүп, тамак-аш, дарылар менен камсыздап жатышты. Бул учурда чет өлкөдөн биринен сала бири агылган кыргыздар кайтарымсыз жардамдар менен бөлүштү. Саламаттык сактоо тармагына 65 эл аралык уюмдардан 34 миллион сом жана материалдык жардамдар келген. Таажы илдети менен күрөшүүгө медицина тармагына 1 миллиард 248 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөнү менен анын 36% гана иштетилген. Басымдуу бөлүгү сырттан алынган карыз. Илдеттин арты менен өлкөнүн 7 дубанына жеңил типтеги 100 орундуу инфекциялык ооруканалар курулуп пайдаланууга берилди. Жыл соңунда коронавирустун курмандыктары 1355 кишиге жетти. Ал эми инфекцияны жугузуп алгандар 81034 адам. Ажалга тике карап вирус менен алышып каза тапкан дарыгерлердин саны 80ге жетсе, иш учурунда жугузуп алган өмүр сакчыларынын саны 4114-тү түзөт. Массалык илдеттин таралуусун алдын алуу үчүн коомдук кеңеш өткөрүлүп, анда мурдагы саламаттыкты сактоо министри жана вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбековага карата тапшырмалар берилген. Деген менен алар талапты өз кезегинде аткарууга жетишкен эмес. Мындан улам алардын жоопкерчилиги каралып, бири кызматтан кетсе, экинчиси кылмыш иши козголуп абакта. Ал эми кийинки келген саламаттыкты сактоо министри да кызматтын оор түйшүгүн көпкө көтөрө алган жок. Ошентип бир жыл ичинде тармактын жүгүн артынган 3 министр алмашты. Учурда илдеттен Кыргызстан толугу менен арыла элек. Өлүм күнүнө катталып жоготуулар орун алып жатат. Роза Акматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 Ош. Өтүп бара жаткан 2020 жыл саясий окуяларга бай, ошол эле маалда оор жылдардан болуп калды. Бул жылдын ичи үмүткө, ыйга, саясий кагылышууларга, бийлик алмашууларга, оору сыркоого, толкундануу жана кооптонууга, көңүл калуу жана шыктанууга, ишеним жана үмүткө себеп болгон жылдардан болду. 2020 жылдагы саясий окуялар эмне менен башталып, кандай аяктады? Кабарчыбыз сарэсеп салды. 2020 жыл ичинде Кыргыз мамлекеттик чегарасында 22 чыр орун алган. Анын 16сы Кыргыз-Тажик чегарасында, 6сы Кыргыз-Өзбек чегарасында. Чечилбеген чегара чырынан чарчаган эл жаңы бийлик чечкиндүү кадамдарга барып, чырдан арылсак деген үмүт менен турушат. Кыргызстанда 5 жылда бир келүүчү парламенттик шайлоонун шааниси дагы 2020 жылга туш келди. 4 октябрда Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо өттү. Парламенттик шайлоого 16 партия атсалышып, шайлоо күнү бийликчил 3 партия марага алгачкылардан болуп, биримдик Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партиялары жетишкени менен эл мындай жыйынтыкка макул болбой, массалык нааразычылык акцияларына чыкты.
Октябрь окуялары Кыргызстанды солкулдаткан 10 күн деген ат менен тарыхта калчудай. Себеби 10 күндүн ичинде саясий окуялар байма-бай алмашып жатты. 6 октябрда ак үй алынып, абактагы саясатчылар бошотулду. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. 7 октябрь президент Жээнбеков BBC'ге эксклюзивдүү маек берип, окуяларды бийликти мыйзамсыз басып алуу аракети деп мүнөздөдү. Ошондой эле президент өзүн легитимдүү лидер катары атап, жоопкерчиликти берип көмөктөшүүгө даяр экенин айтты. 8 октябрда өкмөт ишке келди. Борбор кала Бишкектеги ызычуу 8 октябрда салыштырмалуу басаңдады. Бирок өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровду колдогон миңдеген жайкын тургундар демонстрациясын улантты. 9 октябрь Бишкекте 3 жерде митинг өттү. Ала Тоо аянтында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өз тарапкерлери менен келип, аларга жаш активисттер кошулуп митинг өткөрүп жаткан кезде Садыр Жапаровдун жактоочулары аларды аянттан сүрүп чыкты. Кагылышуудан жаракат алгандар болду. Саламаттык сактоо министрлиги 5 киши медициналык жардам сурап кайрылганын ырастаган. Бул учурда ок дагы атылганы боюнча видеолор тарады. Мунун аягы бийлик алмашуу. Башкача айтканда Сооронбай Жээнбековдун өз ыктыяры менен президенттик кызматтан өз мөөнөтүнө мурда кетүүсүнө 2 тизгин бир чылбырды премьер-министрлик жана президенттик кызматты абакта жатып, элдин колдоосу менен боштондукка чыккан Садыр Жапаровдун колуна тийиши, анын президенттик кызматка аттануусу менен аяктады. Жогорку кеңеш өкмөттү жана анын курамын бекитип берди. Аларча мамлекеттик резиденциясында Жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, президент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алды. Андан соң премьер-министр Садыр Жапаровга президенттин милдетин аткаруу укугу берилди. Ошентип кайрадан шайлоолор дайындалып, Кыргызстанда президенттик шайлоо 2021 жылдын 10 январына белгиленди. Ага 18 талапкер ат салышат. Учурда шайлоо алдындагы үгүт иштери жүрүп жатат. Ал 8 январда аяктайт. Ага кошумча өлкөнүн башкаруу формасын тандаган референдум чогуу өтөт. Октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун өкмөтү иштеген кыска убакыттын ичинде биринчи максат элдин нааразычылыгын жараткан баш мыйзамды алмаштыруу болду. Ошентип 25 ноябрда өлкөдө конституциялык кеңешме түзүлдү. Кеңеш конституциялык түзүлүштүн негиздерин, адамдардын жана жарандардын укуктары менен эркиндиктерин, ошондой эле мамлекеттик бийлик тутумун өркүндөтүү концепциясын талкуулап, биринчи этабы жыйынтыкталды. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон жылдардан бери эле Конституция дээрлик бардык бийликке келген адамдардын тынчын алып, түн уйкусун бузат. Улам жогорку кызматтагы адам баш мыйзамга баш бербей, аны өзү каалагандай көргүсү келет. Мурунку президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, андан кийин эле Алмазбек Атамбаев да Конституцияны өзгөрткөнгө жетишкен. 30 жылдан бери буга чейин бир дагы бийлик эл менен эсептешкен эмес. Садыр Жапаровдун жана анын айланасындагы адамдардын өлкөнүн негизги мыйзамын өзгөртүүгө багытталган иш аракети, өлкөнү башкаруу тутумун тандап алуу демилгеси боюнча өткөрүлө турган референдум коомчулуктун кубаттоосуна арзып жатат. Биринчиден 2010 жылы парламенттик башкарууга өттүк деп айткан. Парламенттик башкарууга өткөн жокпуз. Чындыгында чыныгы парламенттик башкаруу болгон жок. Өзүңүздөр билгендей, Атамбай президент болгондо өзү сот, өзү прокурор, өзү СМБ, өзү МВД, өзү 120 депутат болгон. Парламенттик системада жашаган акыркы 10 жыл жемишин бербей эле, тескерисинче өлкөнү 10 жыл аркага сүйрөп, бир уч саясий топтун гана кызматын кылып калган. Кыргызстанда парламенттик же президенттик башкаруу деген маселе кабыргасынан коюлуп, бул багытта коомдо кайчы пикирлер жаралып, бир топ саясий кыймылдар түзүлдү. Азыркы биз кабыл алына турган баш мыйзамда да, колдонуудагы баш мыйзамда дагы эл бийликтин, эгемендиктин ээси деп турат. Өзүнүн багытын, жолун аныктоо элдин өзүнүн укугу деп турат. Азыркы тапта шайлоонун шааниси күчөп, коомдук каналда президенттикке талапкерлердин дебаты түз эфирде көрсөтүлүп жатат. Чү дегенде эле талапкерлердин таймашы элдин сынына кабылып, коомчулук президент болом дегендердин программасына эмес, бир өңчөй Садыр Жапаровду каралаганына күбө болушту.
Көп өтпөй президенттикке талапкерлер Адахан Мадумаров, Клара Соронкулова, Каныбек Иманалиев, Канатбек Исаев шайлоодо биригишти. Талапкерлер басма сөз жыйынын өткөрүп, биригүү тууралуу маалымат беришти. Аталган талапкерлердин тандем түзгөнү ого өтер соц тармактардын казанын кызытып, коомчулуктун тепкисине калышты. Барган жерин баары элдер колдоп атат. Ошону көрө алышпай, булар өзүнүн программасын айтышпай, дебатта башка эле иштер менен Жапаровду кароолоо менен дебат өтүп кетти да. Эми мындан ары Кыргызстандын саясаты жакынкы арада кайсы багытка өзгөрөт? Дүйнө жүзүн каптап келе жаткан тажы туумоосунун жаңы түрүнө туруштук бере алабы? Олчойгон карыздарды, бюджеттеги таңкыстыкты, тамагаш кымбатчылыгы менен татыктуу күрөшө алабызбы? Кыргызстан кандай башкаруу формасы менен жашайт? Октябрь окуяларында каза болгон үмүттүн үмүтү акталабы? Ар бир кыргызстандыктын жүрөгүн сыздаткан Кытайдын карызын котулуу маселеси чечилеби? Аны эми убакыт тагыраагы 2021 уй жылы көргөзөт. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. Кыргызстанда бардык тармакта коррупция гүлдөп өсүп кеткени айкын болду. Быйылкы жылы жемкорлор менен күрөшүүдө 3 жылдан бери бир да бийликтин тиши өтпөй келе жаткан Райымбек Матраимов колго түшүрүлүп, уурдаган акчасын мамлекетке кайтарды. Ошондой эле жыштык сатуу боюнча мурдагы өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевке карата да тергөө иш-чаралары жүргүзүлө баштады. Пандемияда элдин муңунан акча жасаган Космосбек Чолпонбаевке карата да кылмыш иши козголду. Садыр Жапаровдун демилгеси менен экономикалык мунапыс жарыяланып, эми казынадан уурдаган жемкорлор чекесинен кымырган акчаларын кайтара баштады. Узап бара жаткан жылда бир катар коррупциялык иштер боюнча кылмыш иштери ачылып, жемкорлук аракеттери үчүн жазасын тартып жатышат. Улуттук коопсуздук кызматы коррупция беренеси менен шек саналып жаткан мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыкова качып кеткендигине байланыштуу эл аралык издөөгө салган. Ага карата биометрикалык паспортторго бланктарды алууга байланыштуу кылмыш иши ачылган. Шайыкова коррупцияга аралашканын күбөлөр тастыктап маалымат беришкен. С ней же в ее кабинете, где мне были переданы денежные средства в размере 20 тысяч долларов. Жыштык сатуу боюнча чуулгандуу иш ачыкка чыгып, байланыш мамлекеттик агенттигинин мурдагы жетекчиси Наталья Черногубова уюлдук операторлордун бирине жыштыкты мыйзамсыз каттаган деген айып коюлуп, камакка алынган. Жыштык сатуу ишинде мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевке да айып коюлуп, укук коргоо органдары териштирүү иштерин баштаган. Эгерде катыштыгы болсо, ал түздөн түз тез арада жооп бериши керек. Коронавирус илдети курчуп турган чакта саламаттыкты сактоо тармагы ооруну алдын алууга даяр деп тилемизип келген Космосбек Чолпонбаевдин айткан сөзү менен кылган иши дал келбей көптөгөн адамдар өкмөттүн шалаакылыгынан айынан каза табышты. Финпол тарабынан Чолпонбаевке карата фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын коргогон деп кылмыш иши козголгон. 160 ИВЛС. И считайте, каждой больнице есть у нас хирургические есть, в каждой инфекционной больнице тоже вот такие палаты интенсивной терапии есть. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров аттуу эрен таптазамын деп какшаганы менен Финпол тарабынан анын үй бүлөсүнө таандык МИС компаниясы 90 миллион сом салык төлөбөй келгендиги ачыкка чыкты. Бирок Сыймык Жапыкеев учурда Акылбек Жапаров мамлекеттик казынага акча төлөп жатканын билдирүүдө. Уже потихоньку төлөп атышат уже. Канча беришти уже? Жапаровдун аялы 30 миллион. 30 миллионду берди уже. 2 транш болду. 1 миллион доллар болчу, 30 миллион канча болду ошондо? 200 миң доллар болду. Салыктан берет? Салыктан. 80 миллионду каяктан төлөп атасыз, ушуну айтпайсызбы? Коррупциянын символуна айланган Райымбек Матраимов аттуу бажы кызматкерине эч кимдин тиши өтпөй келген. Ал акыркы октябрдагы толкундоолордон кийин келген бийликтин ыкчам иш аракетинин натыйжасында кылтакка илинди. Матраимов күнөөсүн моюнга алып 1 миллиард 400 миллион сомду бюджетке накталай акча түрүндө кайтарып берди.
Ошондой эле 600 миллион сомдук кыймылсыз мүлкү жана 9 батири мамлекеттин эсебине өткөрүлүп берилди. Эми Матраимовдун чет өлкөлөрдөгү коррупциялык схемалары иликтенип баштаарын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жар салды. Изилденип бүттү, биз аны сотко жөнөтөбүз, жакынкы убакта жөнөтөбүз. Себеби анын айткан бизге мамлекетибизге келтирген зыянынын 2 миллиардын биз алдык. Сот системасы да коррупцияга белчесинен батып кеткенин айныгыс далилдери чыга баштады. Алардын бири мыйзамсыз байуу беренеси менен шектүү катары жогорку соттун судьясы Камил Осмоналиев кармалды. Анын баш айланткан байлыктары бар экени ачыкка чыккан. Ошондой эле жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата да кылмыш иши ачылды. Бирок Калиева өзүнө коюлган айыптар менен макул эместигин билдирип, УКМК тарабынан басым болууда деп кошумчалады. Бизди эмне үчүн камакка алат? Камакта болгондо адамга кысым көрсөтүп, психологиялык болобу, физикалык болобу, анан чыгарат. Саясий талдоочулар өлкө коррупцияга белчесинен батканын жашырышпайт. Аны менен күрөшүү үчүн тандалма саясат жүргүзбөй, бардык жемкорлорго карата ачык күрөш жүргүзгөндө гана коррупциядан арылабыз дешет. Коррупция жок жер Кыргызстанда жок. Айыл өкмөтү, бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайы, медицина жана башка бүт бар жерде. Анын бардыгына мына партиялык тизме менен келген депутаттар бир эсептен, алардын бардыгы олигархтар, бизнесмендер. Анан алар келип өздөрүндөй адамдарды коргошту. Ошонун натыйжасында жайылган нерсеге парламенттагы, өкмөттүн дагы, укук коргоо органдарындагы күчү жеткен жок. Садыр Жапаров өкмөт башчылыкка бекигенден соң 1 айлык экономикалык мунапыс жарыялаган. Ал бул өнөктүктү бюджеттен толтуруу, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды, офшордук эсептердеги акчаны кайра кайтаруу менен түшүндүргөн. Экономикалык мунапыс аркылуу айрым жемкорлор уурдаган акчаларын чекесинен төлөп башташты. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ушул тапта экономикалык кылмыштарга байланышкан 1332 иш тергелип жатат. Анын чыгымы 175 миллион сомго бааланган. Октябрдагы бийликтин өзгөрүүсү, жаңылануусу ушул жаңы бийликтин коррупция менен күрөшүүгө ниети бар экендигин, ошого карата бир чечкиндүү аракет жасап тургандыгын мына билгизип атат кыска убакыттын ичинде. Мына отчеттордон деле көрүп атабыз, маалыматтардан деле көрүп атабыз. Жыл бою коррупциялык системадан бир 160 миллион сомдой түшсө, ал эми октябрдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 2 миллиард 700 миллион сомго чейин түшүшү да бекерден эмес. Өлкөдө бир гана жемкорлор менен күрөшүү жүрбөстөн уюшкан кылмыштуу топтордун өкүлдөрү менен да күрөш айрыкча жаңы келген бийликтин учурунан тарта жигердүү жүрүүдө. По всей стране. Говорят, что Досонова не ловит. Досонова поймаем. Досонова в скором времени мы поймаем. Никуда Досонов не денется. Мы знаем, где он находится. Соседи государства находится. В Таджикистане находится. Переходит в Узбекистан. Только к нам переходит. Мы его поймаем скоро. Бул бийликтин ушул каралар дүйнөсү менен күрөшүүнүн чечкиндүүлүгү башталды деген түшүнөт. Мына көпчүлүгүн кармап отургузуп атат. Айрымдарына кадимгидей издөө жарыялады. Айрымдары мындан ары биз буга аралашпайбыз деп туруп, өздөрү айтып, чыгып кеткенге аракет кылып атат. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек. 2020 жыл оор сыноо менен коштолду. Пандемия кадыресе жашоо менен кошо спортту да жарга кептеди. Карантиндик чектөөлөрдөн улам көптөгөн мелдештер токтоп, эң чоң жарыш Олимпиада оюндары да кийинкиге калтырылган. Деген менен узап бараткан жыл Кыргызстандын спорту үчүн жемиштүү жыл болду. Жыл аягында спортчу кыргыз кыздарынын атагы артып, Кыргызстандын аброюн көтөрүштү. Жылды ийгилик менен жыйынтыктаган кыйын кыздардын жаратмандыгына токтолобуз.
Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова күрөш боюнча Туркияда өткөн эл аралык мелдеште алтын медаль утту. Турнир 12 декабрда Стамбул шаарында өткөн. Андан кийин Тыныбекова Италияда өткөн эл аралык турниринде финалга чыгып алтын байги утту. 7 ноябрда Польшанын борбору Варшавада өткөн эл аралык турнирде 1 орунду ээлеп алтын медалдын ээси болгон. Тыныбекова финалда россиялык Анжела Фоменкону 10-0 эсебинде таза артыкчылык менен уткан. Бириккен күрөш дүйнөсү уюму жүргүзгөн добуш берүүнүн жыйынтыгын Instagram баракчасына жарыялады. Айсулуу Тыныбекова 1992 жылы Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарында төрөлгөн. Нарын облусунун Кошкор районундагы Теңдек айылында чоңойгон. Саргыз Валентина Шевченко февралда АКШда өткөн UFC 247 турниринин алкагында америкалык Кэтлин Чукагянды техникалык нокаут менен жеңип, дагы бир ирет UFC чемпиону болду. 22 ноябрда АКШнын Лас-Вегас шаарында өткөн UFC 255 турниринде кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко чемпиондук наамын ийгиликтүү коргоп калды. Эжени көрүп сиңдөсөт. Шевченколор быйылкы жылы үй бүлөлүк ийгилик жаратышты. АКШнын Лас-Вегас шаарында өткөн UFC 255 турниринде кыргызстандык мушкер кыз Антонина Шевченко бразилиялык Ариана Липскини техникалык нокаут менен утуп алды. Бул беттеш мыкты деп табылып, кыргызстандык мушкер кыз $50,000 бонуска ээ болгон. Мындан сырткары Жоломан Шаршембеков, Азат Салидинов жана кыздар күрөшүнүн Айпере Медет кызы континенттик жарышта күмүш медаль тагынды. Кыргызстандык эркин күрөш балбаны Арсалан Будаджапов Индияда өтүп жаткан Азия чемпионатында алтын медаль утту. Кыргызстандык эркин күрөш боюнча балбаны Улукбек Жолдошбеков Индияда өткөн Азия чемпионатында алтын медалды колго кириткен. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев яс аралыгындагы мелдешиндеги беттеште англиялык Марк Дьякези менен беттешип, ата-андашын жеңип алган. Сингапур шаарында өтүп, Аббазов америкалык Джеймис Накашиманы жеңген. Бул кыргызстандык мушкердин чемпиондук курун коргоо үчүн чыккан алгачкы беттеши болду. Кыргызстанда алгачкы жолу улуттук антидопинг борбору түзүлдү. Кыргызстандык жаш футболчу Туркиянын Галатасарай U14 клубунун капитаны Бекназар Алмазбеков футболдук беттеште көрсөткөн акыйкат кадам үчүн эл аралык фейрплей сыйлыгына татыды. Кыргызстандык футболчу Гүлжигит Алыкулов Кайрат Алматы командасы менен УЕФАнын Европа лигасы мелдешиндеги дебюттук оюнунда гол киргизди. Алыкулов кыргыз футболунун тарыхында УЕФАнын мелдешинде гол киргизген алгачкы оюнчу. Дордой клубу футбол боюнча Кыргызстандын Шоро премьер лигасынын 2020 жылдагы чемпиону болду. Оштун Алай футболдук клубу 2020 жылдагы Кыргызстандын кубогу мелдешин утту. Эгемендүүлүк күнүнө арналган ат оюндарынын алкагында Көкбөрү боюнча президенттин кубогу жыйынтыкталды. Көкбөрү боюнча мелдеште 1-лигада 12 команданын арасында таймаш жүрүп, Ысык көлдүн Мурас командасы чемпион болду. Алар финалда Оштун Алатоо командасын уткан. Кыргызстандык балбандар Сербиянын Белград шаарында өткөн спорттук күрөштүн түрлөрүнөн дүйнө кубогу мелдешинде 3 алтын жана 5 коло байге утуп келишти. Дүйнө кубогу мелдешинин эң жогорку тепкичине көтөрүлдү. Алмагүл Эркебай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал, Ош. Жаңы жыл күнү медициналык тез жардам кызматкерлери коомдук коопсуздук кызматы өрт өчүрүүчүлөр күчөтүлгөн тартипте иштешет. Дем алышты жана майрамдык иш-чараларды белбеген бул тармактардын өкүлдөрү элдин коопсуздугу, тазалыгы, ден соолугун сактоо максатында түнү бою кезметке турушат. Алардан кабарчыбыз Эркайым Эрикова иш үстүндө кабар алды. Жаңы жыл үй бүлөлүк майрам. Бирок айрым кесип ээлери жаңы жыл күнү да кадимкидей жумушка чыгып эл кызматында болушат. Анткени алардын жумушу майрам же башка даталуу күндөргө көз каранды эмес. Себеби алардын кээ бири жарандардын саламаттыгына көз салса, айрымы элдин коопсуздугу үчүн кызмат кылышат. Өрт өчүрүү алдын алуу бөлүмүнүн улук офицери Эркин Төлөгөнов 8 жылдан бери майрамды жумушунда тозот.
Өз кесибин сүйгөн кызматкер көп жылдардан бери жаңы жыл күнү иштеп жатканына капа деле болбойт. Себеби бул күнү чакыруулар көп болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын 1-январында республиканын аймагында 5 ири өрт кырсыгы катталган болчу. 31 күнү кадимки эле бизге иш күн, баардыгы күчөтүлгөн тартипте, баардыгы даярдыкта турушат. Өзүбүздүн түзүлгөн күн тартибибиз бар. Ошол боюнча иш алып барабыз. Кырсыгы катталган учур болсо, биринчи эң жакын жайгашкан өрт өчүрүү бөлүктөн машина жиберилет. Ал жерге барганда разведка деп коет, чалгындоо иштери жүргүзүлүп, аяктан обстановканы карап, керек болсо дагы күч каражаттар чакырылат. Ошондой эле жалпы журт майрам шаңына бөлөнүп, жаңы жылды тосуп жаткан учурда жарандардын саламаттыгына байланыштуу ар кандай окуялар жүз бериши ыктымал. Андыктан бул күнү медициналык тез жардам кызматкерлери да уйку көрбөй күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Учурда эле 800дөй чакыруу түшүп, майрам күнүндө кайрылгандардын саны бир топко өсөт. Тез жардамга көбүнчө тамакка, ичкиликке ууланып же тумоолоп калгандар көп кайрылышат. Бул биздин тез жардам бекетиндечи, биякта тез жардамда эмедегидей болуп жаңы жыл майрамдын убагы деп мындай бөлүнбөйт да бизде. Биз күндө эле 38 бригада иштейт азыр. Күндө эле 38 бригада мисалы үчүн посменно врачтар жумушка чыга берет. Аны бизде андай эме жок да. Майрам болуп атат, эс алыш керек дегендей андай жок. Бир катар шаан шөкөт, оюн зооктор менен коштолгон кечелердин алкагында жыл сайын 200дөн ашык кылмыштар менен мыйзам бузуу фактылары катталат. Мындан улам коомдук коопсуздукту сактаган милиция кызматкерлери да эски жылды иш үстүндө узатышат. 31-декабрдан 1-январга караган күнү Борбор калаада эле 2000ден ашык тартип сакчылары күчөтүлгөн тартипте иштешет. Жаңы жылдык иш-чаралар алдында ички иштер органдарынын жалпы өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүүгө өткөзүлгөн. Ага ылайык 31 шаарыбызда, республиканын аймактарында жарандарыбыздын коопсуздугун камсыздоо боюнча ички иштер органдарынын болгон күч түзүмдөрүнүн баары тең тартылат. Барганда белгилүү болгондой шайлоо өнөкөттүгү дагы азыр толук жүрүп жатат. Андыктан өздүк курам шайлоо тилкелерине дагы бекитилген, коомдук жайларда да, көчөлөрдө жарандардын коопсуздугун камсыздоого толук мүмкүнчүлүгү кудурети жетет. Аталган Кызматтардын азыр тилегени эле жаңы жылды тынч өткөрүп алуу. Түрдүү себептер менен жардам керек болуп калса, жарандар 101, 102, 103 жана 112 телефондоруна чалып кайрыла алышат. Эркайым Эрикова, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек. Президентке талапкер Садыр Жапаров Чүй областынын Аламүдүн, Ысык Ата, Кемин, Чүй райондорунун тургундары менен Токмок шаарынын Борбордук аянтында жолукту. Көп жылдан бери чечилбей жаткан жергиликтүү көйгөйлөрдөн тышкары жалпы өлкөнү өнүктүрүү боюнча платформасы менен тааныштырды. Чүйлүктөр элдик талапкерди колдоорун билдиришти. Токмок шаарында Садыр Жапаров менен жолугушууга Чүй областынын Кемин, Чүй, Ысык Ата айылдарынан келишкен. Сары Өзөн Чүйдө башка аймактарга салыштырмалуу өнөр жай ишканалары көбүрөөк. Бирок алардын көбү союз тараган соң таланып жок болуп кеткен. Ишканаларды ишке киргизип, жумуш орундарын түзүү Садыр Жапаровдун шайлоо алдындагы программасынын өзөгүн түзөт. Бардыгыбыз жапатырмак киришип, жаратман эмгегибиз менен өлкөнүн гүлдөп өсүүсүнө, жашообузду байманалуу деңгээлге жеткирүүбүз абзел. Бул үчүн бейиштин төрүндөй болгон мекенибизде толук мүмкүнчүлүктөр бар. Жолугушууга келгендер таза суу, мектеп, бала бакча имараттары, заманбап бейтапканаларды куруу боюнча көйгөйлөрдү бөлүштү. Ошондой эле республикалык масштабтагы коопсуз шаар жана жеткиликтүү ипотека боюнча маселелер айтылды. Ушулардын бардыгын мен өкмөттө турганда тапшырма берип, баягы кетелекте тапшырма бердим элем. Ошону иштеп чыгышкан жок. Бүгүнкү чейин балким бүтүп калса керек. Ревизия кылып, анан ошол госипотека боюнча компания менен сүйлөшүп, мурунку 14% менен алгандарды да карап, аларды дагы 6%ке түшүрүп, бардыгын бирдей кылып 6%. А мурунбай 14% менен төлөгөндөрдү перерасчет кылганга карап чыккыла деп тапшырма бергем. Сары Өзөн Чүй эли президенттик шайлоого жарышка аттанган 18 талапкердин ичинен тандоосу Садыр Жапаров экенин айтып жатышты. Башкалардыкын уктук, бизге жүрөгүбүзгө жакын, келечегибизди оңдойткө деген жакшы сөздөрдү угуп аткан үчүн биз Садыр Жапаровго бардыгыбыз макул болуп келип атабыз. Кыргыздын эң бир чыган инсаны, жүрөгү тоо,
жүрөктөө духу бар. Кыргыздын улуттук лидери десек болот да, Садыр Жапаровичи. Мен сыйлайм, урматтайм. Ошо жерге талдын кыргыздары, этникалык кыргыздардын атынан колдойм. Мен чын ниети менен Садыр Нуркожоевичти буга чейин келет деп атканда эле уккам да. Коллегаларымдын атынан эле айтып атышкан, булар мени эле айтып атышат. Мен өзүм эле ниетимде келем деп аткам. Садыр Нуркожоевич келгенде мен колдойм деп аткам. Ошол менен келдим, ниетим менен, чын ниетим менен. Колдойбуз. Жаштардын ою эмне? Жаштардын ою курултай, анан народный көзөмөл, элдик көзөмөл. Элдик көзөмөлгө ошого чуркап жүрөбүз биз дагы. Садыр байке менен жолубуз бир. Алдагы курултай элдик көзөмөл, эл сүйлөсүн, эл чечсин деп атат. Элдик толкундоолордон кийин Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу катары 32 күн иштеди. Бирок анын 10 күнүн гана толук кандуу иштөөгө мүмкүнчүлүк болду. Кыска мөөнөттө ал бир катар талылуу маселелерди чечкенге үлгүрдү. Динара Багышбаева жана Правильные пацаны чыгармачыл тобу Жалал-Абад облусунда Билайн байланышын текшеришти. Алардын саякатынан кыскача көз ирмемдер кийинки тасмада. Салам достор! Өзүңүздөр билгендей эле Билайн компаниясы область боюнча 160 кошумча 4G станцияларын орноткон. Ошол ылдамдыкты текшерүү максатында Жалал-Абадка аттануудабыз. Кезекте 4 район болот. Биз биргеликте 1-чи районго келдик. Сузак район. Всю дорогу почти играл в PUBG. Сид довольно шустро, быстро. Да, досума видеозвонок чалдым. На удивление, интернет от Билайна работает отлично. Даже в таком отдаленном месте есть связь. Как вы видите, здесь работает YouTube. Отлично, я его смотрю. Ronaldo! Эки 2021 жылдын 3 майындагы эс алуу күнү 8 январга жылдырылды. Дем алыш күндөрүн жылдыруу боюнча токтомго премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгон. Дем алыш күндөрүн ыраттуу бөлүштүрүү максатында 5 күндүк график менен иштеген мамлекеттик орган жана муниципалдык уюмдардын мекеме ишканалардын 3 майдагы эс алуусу 8 январ менен алмаштырылган. Себеби эмгек кодекси боюнча 1 май ишемби күнгө туура келгендиктен 3 май дүйшөмбү күнү дем алыш болмок. Натыйжада кыргызстандыктар 1, 2, 3 январ жана 7, 8, 9, 10 январ күндөрү эс алышат. Ал эми 4, 5, 6 январ күндөрү иш күн деп бекитилген. 2020 жыл эл арасында илде тарап курчуган саясий окуяларга бай болду. Ушуну менен узап бараткан жылдагы окуялардын түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда жаңырчуу жылда өлкөдө тынчтык өкүм сүрүп, бакубат жашоо орун алсын. 7 канал сиздерге маалыматтарды жеткирүү аракетинен талбайт. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кызматыңыздарда мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Жаңы жылыңыздар менен.